сөзсүз ал банка дагы барыш керек экен. Андан тышкары сөзсүз ал дагы кайта келип туруп ошол эле нотариуска барыш керек экен деген. Эмнеге дегенде баягы өлчөмүн нотариус анықтап берет деген сөз. Осы чынбы жалганбы деген суроо биринчиси ушу сизге. Саламатсыздарбы? 1-январдан баштап, 2019-жылдан баштап башка кодекстер катары эле биздин Кыргыз Республиканын салык эмес кирешелери жөнүндө кодекс 1-январдан баштап өзүнүн күчүнө кирди да. Бул кодексте биз нотариустар мурун Кыргыз Республикасынын мыйзамы тарабынан мамлекеттик алымдар боюнча өзүнчө мыйзам болчу. Азыр болсо ушу кодексте баардык мыйзамдардын баары чогулуп, мамлекетке төлөө алымдар жана салык эмес кирешелердин баарын бир топтоп бир кодекс кылды да. Бул кодексте болсо 2014-жылдан баштап биздин Кыргыз Республиканын финансы министрлиги тарабынан бул кодекс иштелип чыгыптыр да. 2014 биз нотариустар буну долбоорчулар 2014-жылдан баштап өзүнчө группа иштеген разработчиктер. Бул себеби долбоордун ээси болсо Кыргыз Республика финансы министрлиги болот. Бул долбоор иштелип чыкканда биз нотариустар биздин Кыргыз позицияңар кандай болду? Биздин Кыргыз Республиканын, например, биздин коомдук бирикмеси жана биздин жеке нотариустар общественное обсуждениеде биз катышкан эмеспиз. Биз муну президентке барганда угуп калдык. Президентке жогорку кеңеш муну кабыл алып, анан баягы процедура боюнча биздин Кыргыз Республиканын президенти кол коюш керек болчу. Ошондо биз билип, Кыргыз Республиканын президентине да кайрылуу жасаганбыз. Биздин нотариалдык палатанын атынан. Силерге демек факт түрүндө эле болуп калдырды, да. Процедура боюнча, Кыргыз Республика мыйзамы боюнча ушу нормативный правовой актылар боюнча закон бар. Бул общественное обсуждениени 1 ай өтүш керек болчу. Бизде себеп далилде берүүчү обоснование деп койдук. Справка обоснованиясында эмне деп айтылды? Ушу мисалы үчүн баягы коррупциядан кетүү, жеке нотариустар мисалы үчүн баягы бухгалтердерге окшоп кара кассаларды көрсөтпөйбү деген. Жалпы эле алынган, бул мурун ар бир законго анализ регулятивного воздействия деп коет да, ошондой түзүлүптүр. Да, айырбый түзүлгөн. Мурун бул долбоор иштелип чыкканда 15-жылкы айырбыда бизде алып салыптыр да, бизге тиешеси жок деп жеке нотариустарды. Себеби жеке нотариустар бюджеттик процесстин катышуучулары болбойт, субъектилер болуп эсептелбейт. Себеби бизден башка биздин мамлекетте жеке жана мамлекеттик нотариустар бар. Буга ушу бюджеттик процесстин катышуучулары субъектилер болуп, бул мамлекеттик нотариустар болуш керек болчу да. Биз ошо негизинен президентке кайрылганда, жогорку кеңешке кайрылганда жана өкмөткө кайрылганда ушу негиздерди тастыктап жазганбыз. Себеби бул кодексте коллизиялар өтө көп да. Муну колдонгондо, азыр мына жаңы эле колдонуп атабыз, 3 айдын арасы болуп атат. Көп коллизиялар чыгат, текшерүүдө чыгат, контролдо чыгат. Ал жерде администратор, главный мен дал келбей калды деген сөз карама каршы болуп калды деген. Ар бир мыйзамды ишке киргенде анын механизмдери иштелип чыгыш керек болчу да. 4-5 ай мурунчу. Анан ошо механизмдери иштелип чыкпай, биз ошо тартиби боюнча биздин кардарлар, жарандар жана биздин азыр жеке нотариустар кыйналып атат. Себеби биз ушу жарандарды тейлөөдө, сиз айтып кеткендей, бизге жарандар ар кайсы куракта жарандар келет. Туурабы? Бизде 90 жашка келген жарандар да ар кандай болот, майыптар келет. Ошол эле майып же 90го чыккан апаны мен барып мамлекеттик алымды барып банкка төлөп кел деп кантип жөнөтөбүз биз. Ошон үчүн ушундай кыйналуулар болуп атат. Себеби банктардын иш күндөрү 8-ден 4кө чейин кардарларды тейлейт. Бар банктар иштеген убактылары бай чектелгенчи. Суббота, воскресенье күнү банктар иштебейт, кээ бир банктар төлөмдөрү алынбайт. Бизди Кыргызстан боюнча баардык жеке нотариустар 300төн ачык, 380ге жакын жеке нотариустар бар. Бизде региондордо кээ бир жерлерде банктар да жок. Себеби деген ошо нотариалдык иш-аракеттерди жасагандан кийин биз ушу жарандарды, кардарларды тейлешибиз керек. Бизде Бишкектин ичинде жеке нотариустар бар, алар
24 саат иштеген нотариустар бар. Баягы ошон үчүн азыр биз автоунаа саткан жерлер да бар. Автоунаа саткан жерлер да бар. Ошон үчүн банктарга кардарлар да бара албай убактысы менен, биз дагы ошо банктарга жете албай, баягы ошо иш жүзүндө бул кодекс аткарылбай жатат. Эме кандай десем, жасылган мыйзамда да тал келишпей атат да, себеби бунун механизмдери жок болуп калды да, туура эмес баягы. Себеби мурун болсо биздин инструкция боюнча биздин жеке нотариустар карлардарды тейлегенде ошол эле алымдарды, мамлекеттик алымдарды биз алчубуз, аны өзүбүз чогултуп туруп, бир базарда өзүбүз төлөчүбүз да. Негизги мындай бир отчетность бар. Отчетность бар. Бул мындай деген биздин реестр деген бар. Ал болсо анын срогу коюлган эмес, ал мөөнөтсүз да, мөөнөтү чектелбеген эмес. Ал жерде бардык нерселердин баары, кыймыл аракеттер нотариалдык жасалат, анан төлөмдөрдүн баалары жасалат, коюлган атайын өкмөт тарабынан ставки госпошлина деп коет, төлөнгөн квитанциялар ал жерге тиркелип турат да. Бизди салык органдары бир жылда бир текшерет. Ушу салыктарды биз туура алыптырбызбы депчи. Тилекке каршы көзөмөл бар да. Тилекке каршы бизде ушундай болуп эле келип атат. Мисалы үчүн ошол эле жол айыптарын ала турган болсок, өзүңөр дагы көрбөдүңөрбү? Азыр мисалы үчүн ошол эле жол айыптарын сала турган болсок, ал төмөндөдү, анан баягы 50% деген нерсеси да болуп калды. Мен ойлойм, сөзсүз өкмөт дагы, парламент дагы бул маселени дагы карап чыкса керек. Эмнеге дегенде карап атат азыр. Болот азыр бизде ушу эски форматка кайтуу деген маселеси болуп атат да, туурабы? Жок, эски форматта кайтуу деп ушу бизге жеңилдетүү, карларга дагы, жеке нотариустардын ишине да жеңилдетүү негизинде азыр бул долбоор, мыйзамдын долбоору жогорку кеңеште, анын инициатору ушу Дастан Бекешев болду. Ушу комитеттен бизди колдоп, жеке нотариустарды колдоп, биздин юстиция министрлиги бизди да колдоп, ушу азыр долбоор өзгөртүү боюнча, ушу кодекске өзгөртүү киргизиш боюнча салымдарды, мамлекеттик алымдарды кандай төлөш керек, аны жеке нотариустар алып, ошолордун правилалары башкача болуп, ошо өзгөртүү киргизилип атат да, жогорку кеңеште ошо долбоор каралып атат. Мен ойлойм, буюрса алынат деп ойлойм. Эмнеге дегенде мамлекеттин болгон маселеси дагы, болгон күчү дагы бул элдин баягы ыңгайлуу болгон форматтарын коюш, шарттарын коюшуна тейлөө болуш керек да. Ооба, урматтуу угармандар, биздин укук программасы эфирге чыгып жатат. Нотариус жарандардын укуктары жана милдеттери деген теманы талкуулап жатабыз. Эгер темага байланыштуу суроолор болсо, 680606 деген телефон номери менен биз менен байланышсаңар болот. Дамир Чонович, маегибизди улантсак, өзүңөр билесиңер, Бабановдун өкмөтүндө учурунда, өзүңөр билесиңер, баягы ишеним каттар, автоунааны айдоого ишеним каттар жокко чыгарылган. Азыр мисалы үчүн ошол эле техпаспортту алып эле, машиненин техпаспортун талонун алып алып эле, айдоого укугуң болсо, машинени терип жүрсөң болот, каалаган. Эси башкасы болсо дагы. Бирок баягы салыштырмалуу айта турган болсок, элге ыңгайлуу болду бир жагынан. Тууганы боло турган болсо, атасы баласына берип коет, же кызына берип коет деп турабы? Бирок практика түрүндө айта турган болсок, коопсуз жагын айта турган болсок, бир эле проблемалар болуп калды да азыркы учурда. Мисалы үчүн, ошол бүгүнкү форматты ала турган болсок, баягы жол айыптары келип атат, туурабы? Кат жүзүндө. Ал сөзсүз ээсине барып калат да, туурабы? Бизге ал каяка келип калат? Айдоочусу башка боло турган болсо, адым процедуралар тескери болуп калат. Нотариус жагынан силерге кандай проблемалар болуп калды суроошунда да? Нотариус жагынан кайтыш керекпи, же кайтыш керек эмеспи? Эмне кеңеш берет элеңер жарандарга? Эми Бабанов премьер-министр болгондо ошондой өзгөртүүлөр киргизилген. Баягы правила дорожного движения деп коет, ошо нормативдик правовой актыга киргизилген, бирок баягы чектетилген, ишеним кат чектетилген баягы коюу талап туура эмес болгон. Себеби деген ал биздин жарандык кодексте көрсөтүлгөн, ишеним катты эч ким чектелбейт. Бул болсо ар бир жарандын өзүнүн мүлкү менен ал жарандык укук. Ал жарандык укук, ал конституцияда жазылган. Ар бир жарандын укугу бар, өзүнүн мүлкү менен, ыйгарым укугу менен, аны сатабы, бирөөгө береби, ал өзүнүн укугун өзү тастыктайт да.
өзү билипчи. Ошол учурда биринчи ошол учурда баягы бизде кээ бир орган, мамлекеттик органдар тарабынан туура эмес түшүндүрмө жүргүзүлдү деп биз эсептейбиз. Биз дагы ушул боюнча кат жүзүндө жана түшүндүрмөлөрдү жарандарга жасаганга аракет жасаганбыз биздин нотариалдык палата жана өзүбүз жеке нотариустар. Себеби деген бул ишеним кат деген жокко чыгарылган эмес да. Бизде баягы машина сатуу бизнес катары белгиленген. Бизде чоң авторынок бар, Азамат деген. Ошол жерде ушул баягы жеке ишеним кат деген жокко чыгарылган дегенден кийин биздин жарандар көп баягы кандай десем, өзүнүн милдеттерин билбегендиктен көп жарандар их ввели в заблуждение, если мындай орусча айткандай да, расмий түрдөчү. Себеби деген көп жарандарды бизде ар кандай алдоо жолдор менен эле мына машинени саттым деп эле күбөлүгүн берип коюп эле ушуга чейин бизге көп жарандар келип, мына менин күбөлүгүм бар, ишеним кат жок, бул машиненин ээсин таппай атам, бул машинени мен кантип өзүмө жаздырып алам деген суроо, талаптар көп да. Себеби деген ошо бузуулар жагынан ала турган болгону, мисалы үчүн мен билем, көп учурларда дагы чек арадан өтүү, Казакстанга барганда дагы бир проблемалар болуп калган. Ошол эле патрулдук милиция болобу, жол эрежелерин баягы карай турган кызматкерлер, ГАИ деп коет да бизде, туурабы? Ошо Казакстандын ГАИлери бул маселени көтөрүлгөндө дагы ишеним катын каякта деп сурайчу эле. Бул биринчиси, ал ушундай проблема биринчи кезекте болгон. Экинчиси, сиз туура эле айтып атасыз, техпаспортун эле колунан карматып коюп, саттым, сен аман эле бол дейт. Анан бир нече убакыттан кийин карасаң, ал же арестте турат, банкта, же ээси башка деген сөз чыгып атат, же ээси каза болуп калган деген сөз, туурабы? Ошо көп асыр элдерде кээ бир кандай кеңеш бересиз өзүңүз жарандарга? Жарандарга ар бир эсли буюм, бул машина деген бул чоң буюм, чоң акчада турган нерсе. Ал үчүн ар бир жаран машина алайм десе, документтерин текшерип, нотариуска барыш керек да, юристтерге. Бул машинени мен өзүмө кантип. Жеке нотариус болгондо дагы булардын мындай бирдик базасы барбы, аны текшерип алган? Арестте турабы? Жок, бул жерде бирдик базасы жок, аресттерди текшере албайт. Себеби бул аресттерди ГАИ эмес, бул жок, бул дагы патрулдук да милиция эмес, азыр департамент регистрации ГРС мамлекеттик каттоо кызматынын астынан департаменттин ордуна мамлекеттик предприятие түзүлдү, УНА деген. Ошол жерде булардын базасы бар, электрондук. Ал жерге правила эрежелер бар. Ошо боюнча биз буга кире албайбыз. Бизде доступ жок. Ал жерде атайын мамлекеттик органдар жазылган. Биздин Министерство юстиция министрлиги ошо базага доступу бар да. Бизде андай доступ пока жок. Тажрыйбада тилекке каршы мындай болуп калышы мүмкүнбү? Эгер ошол эле жаран бир ишеним катты бир ээсине берет, жаңы ээсине, дагы калып туруп ошол эле техпаспортту алып башкасына да берип салышы мүмкүн да. Башка эле нотариус менен, туурабы? Ооба. Тажрыйбада тилекке каршы ошондой болуп калат. Демек, сунуш жарандарга кеңеш, машинени мүлктү ала турган болсок, ал сөзсүз оформленияга барып, сөзсүз машинени өзүнө которуп, мисалы үчүн азыркы айыптарды дагы ала турган болсок, азыр мен билем тажрыйбаны, эл аралык тажрыйбаны ала турган болсок, ошол эле Казакстанда жаран мисалы үчүн машинени сатам деп чыкса, ал ошол эле УНА которуу, оформление кыла турган жерине барганда дагы бир нече штрафтар, айыптар чыгат экен да. Муну штрафты төлөгүлө, анан ошол учурда эле машинени которо аласыңар же бирөөгө бере аласыңар деген переоформление деп коет го, бере аласыңар деген нерсеси чыгып калат. Азыркы учурда бизде Кыргызстанда дагы ушундай эле болуп калды да. Демек жарандарга сунуш биринчи кезекте машинени ала турган болсоңор, ишеним катты албай эле сөзсүз аны мындай сатуучу кишини алып алып эле аны оформление барып эле машинени которуу деген машинеси кеңеш болот экен да, туурабы? Азыр эми ошондой кеңеш болуп калат деп нотариус жактан, себеби ал ошо ГРСтин службасына барып, баягы ошо машинеде кандай өлчөмдөр бар экенин биле алат да. Бул арестте турабы, же залогдо турабы, же бунун штрафтары барбы. Тем более азыр в рамках безопасного города баягы бизге азыр практикада жарандар көбүнчөсү машинени доверенностька баягы аз срокто берип атышат да. Баягы мурункудай 3 жылга берүү деген жок. Алар уже собственниктер баягы кызыктар да, аз срокко берип машина
сразу баягы жаңы ээсине өтүп регистрация болуш керек деген талаптарды коюп атышат да. Рахмат, бизде телефондук чалуу бар экен. Саламатсыңарбы? Күтпөй койду, азыр чалса керек. Сөзүбүздү улантсак, Дамир Чоноюн, бизде мисалы үчүн азыркы тажрыйбаны ала турган болсок, актуалдуу бир суроолордон азыр көп учурда бир жаран досуна же таанышына акча бере турган болсо, ал ортодогу мамиле болуп эле ооз эки эле сөзү менен ишенип, же тил кат эле расписка деп коет го, туурабы? Ошону эле жазып эле мындай жөнөкөй мага жазып бер, мага ошо жетиштүү берет да, бирок келечегине карап турган болсок, ал сөзсүз сотко барып бир жанжал менен же бүтөт, же карыз берген адам акчасын тилекке каршы же башка мүлкүн, материалдык мүлкүн ала албай калат да. Мисалы үчүн ошол эле тил каттарды, ошол эле распискаларды нотариус менен бекитсе болобу, ырастаса болобу же болбойбу, ошо суроо да. Анан кандай кеңеш өзүңүз жарандарга берет элеңиз? Кайсы өлчөмдөрдө мисалы үчүн ал распискасынын мисалы үчүн күчү бар, анан нотариус кое алабы деген сөзсүз. Эми биздин ошол эле жарандык кодекс боюнча, өзгөртүү боюнча карыз алуу келишими эки тараптан нотариалдык, если 50.000 сомдон ашса, нотариалдык формада болуш керек. Бизде келишимдер нотариалдык формада болот жана жөнөкөй формада болот да. Если тараптар тил кат берсе, суммасына жараша болот. Келишимдердин баары 50.000 сомго чейин карыз берсе, аны жөнөкөй түрдө эле, кагаз түрүндө, бирок кагаз түрүндө болуш керек да. Бул жөнөкөй түр деп коет, простая письменная формада жөнөкөй түрдө тил кат жазып берсе болот да. 50.000ден анын күчү бар. Ал кагаз менен сотко кайрылып, өзүнүн укуктарын тастыктаса болот да. 50.000ден ашкандан кийин бул нотариалдык формада болуш керек. Себеби деген ал жерде проценттер көргөзүлсө, сот тарабынан если бул келишим баягы кагаз жүзүндө эле болуп калса, эки тараптан нотариалдык жактан тастыктабаса, анда проценттери өндүрүлбөй калат да. Ошондой маселе жаралат. Тил каттан тышкары ортодо келишим болуш керек. Келишим нотариалдык түрдө эки тарап эки тараптан келишим болуш керек. Нотариус болсо баягы атайын мамлекет тарабынан тастыктайт муну. Нотариустун мамлекеттик мөөрү бар. Бул сот аркылуу өзүнүн укуктарын, милдеттерин, укуктарын баягы сактаганда бул документ имеет доказательную силу, да, больше, чем простой документ между гражданами дегендей. Биякта мисалы үчүн ошол эле сотко жете турган болсо, нотариус дагы мына далил катар ооба сделка болгон деп туруп чыгып берет да, туурабы? Келишимди түзүп берген, келишимди түзүп берген, жарандардын өздүктөрүн тастыктаган, жарандардын үйлөлүк маалыматтарын алган, эки жагын текшерипчи, документтерин текшерет, өздүктөрүн текшерет. Ошон үчүн нотариус тарабынан бул келишим тастыктаса, бунун күчү жогору болуп эсептелет. Жөнөкөй тил каттан да, тил кат, если өздөрүнүн ортосунда жөнөкөй тил кат болсо, нотариус тастыктаган келишим мунун күчү жогору болуп эсептелет да, закон боюнча, далил базасы боюнча. Рахмат. Дагы бир актуалдуу суроо, Дамир Чоноюн. Азыр мисалы үчүн ички миграция болуп, тышкы миграция болуп, көп жарандар чет өлкөгө чыга турган болуп калды. Ар кандай себептер менен, оорулуу, эс алуу деген же конокко барып келели деген. Ошоно жубайдын мисалы үчүн атасы болобу, энеси болобу, жашы жетпеген баланы же ымыркайды болобу ала турган болуп, чийип кете турган мүмкүнчүлүгү барбы? Эмнеге дегенде мамлекеттик катуу кызматында азыр паспорт берип калган. Ымыркайга дагы керек болсо. Ал сөзсүз макулдугуну жубайынан алыш керекпи же албаш керекпи, же ошо паспорт эле жетиштүү деген суроо болуп атат да. Мисалы үчүн мен билем, көп учурларда ошол аэропорт манас болобу, бирөө чыгып атканда мурда сиз кечирип коюңуз, күйөөңүздөн же жубайыңыздан, аялыңыздан мисалы үчүн эмнени алып аптырсыз документин бала боюнча. Чыга албайсыз деп туруп көп тоскоолдуктарга жарандар туруп калчу да. Ошол себептен кандай кылса болот? Азыр мисалы үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр кандай? Же ошол эреже ошо боюнча калдыбы деген суроо. Ошо эреже ошо боюнча эле калды десек болот. Себеби жаңы 1-январдан баштап мурун туулгандыгы тууралуу күбөлүктөргө вкладыш берчи да.
кладыш берип, анын жарандыгын тастыктачы Кыргыз Республикасынын. Ал жерде ошо жаш өспүрүм балдарынын сүрөттөрү чапталып, ошо менен бул границаны өтсө, ата энеси менен өтөбү, бир ата энеси менен, же апасы же атасы менен, же башка жарандар менен өтсө, ошондой ата энеси тараптан уруксат менен өтчү да. 1 январь 2019 жылдан баштап ар бир ошо жаш өспүрүм баягы төрөлгөндөн баштап ошо 18 жашка чейин жаш өспүрүмдөр жарандык паспорт алыш керек да. Ал жарандык паспорт ошо сүрөтү менен тастыктаган, даже жаңы төрөлгөн ымыр кайдында сүрөтү эме кылат. Себеби деген ал паспорт ушул бала паланча фамилия менен деген эле сөз да, туурабы? Ата энеси мындай деп сүрөтү менен кошо, баягы идентификация деп коет, туурабы? Идентификация. Андан тышкары нотариуска келгенде биз туулгандыгы төрөлүү күбөлүгүн сурайбыз. Ошо боюнча бул ымыр кайдын же жаш өспүрүмдүн ата энеси ушул кишилер экен деп тастыктайбыз алардын паспорту боюнча. Демек макулдоону алыш сөзсүз нотариалдык түрдө керек. Нотариалдык түрдө керек, себеби бул мыйзамда каралган. Чек араны өткөндө биздин чек арачылар ошо биздин макулдугун ата энесининби же ишеним кат аркылуу ошо текшере алат да. Эмне үчүн? Мисалы үчүн жубайынан бирөөсү жок болуп калсачы, каза болуп калган болсо. Жубайын бирөө каза болуп калса, анда өлгөндүгү тууралуу күбөлүктү тастыктап ошону көргөзүш керек да. Копиясы жетиштүү болобу же ал копиясын дагы далилдеш керек? Копиясын эми аны деле нотариалдык түрдө копиясын тастыктап коюш керек. Бул жерде биздин жарандар көбүнчөсү миграция боюнча Россия Федерациясында иштеп жаткандыктан бул жарандарга айтып коет элек да. Биздин эле ушул коллегаларыбыз нотариустар Россияда булар ушул эле туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрдү копиясы боюнча ушундай макулдуктарды тастыктабайт булар. Булар ал жерге оригиналды алып барыш керек да. Себеби бизде көп ушундай кайрылуулар болушат да. Себеби ата энеси бири жубайы биякта болсо, жолдошу болсо Россияда, балдарын алып барганга кантип биз макулдугун алабыз деген кайрылууларга биз көп разъяснение беребиз да. Разъяснение бергенде ушу күбөлүктөрдү ошол жака тастыктоо түрү болбойт, өзүн жиберишиңер керек деп айтабыз да. Ошол жерден көп буларга бала өзү болуш керек. Жок, бала өзү болбош керек, күбөлүк. Оригиналу ошол жерде болмоюнча биздин бир жараны атасы Бишкекте болуп калса, энеси балдары менен Орусияда болуп кала турган болсо, же мындай тескерисинче, анда ал сөзсүз оригинал документтерин берип берсе эле жетиштүү болот экен да, туура. Андан дагы бир маселе. Мен тажрыйбада мен билем. Мисалы үчүн ошол эле Орус Федерациясын өзүңүз айтып калдыңыз. Орус Федерациясынын кээ бирки нотариустары силердин нотариусуңар болбойт, бул тастыктаган болбойт, ал сөзсүз Россия Федерациясынын нотариустары менен тастыктап бергиле деген маселе болуп калат экен да. Силерде мындай эл аралык мамилелер же мындай декларация түрүндө бир келишимдер барбы? Жок, келишимдер бар. Бизде мамлекет конвенцияга кол койгондо, бизде мурун Минская конвенция бар болчу, биздин мамлекеттин президенттери, ажоолору кол койгон ар бир мамлекеттин. Андан кийин Кишиневский конвенция бар. Биздин документтерибиз да СНГ боюнча легализациялы түрдө ар бир мамлекеттик болобу же башка мамлекет эмес органдарда алынат да. Ага эч кандай күбөлөндүрүү же үстүнөн легализация жасалып тастыктоонун кереги жок. Кошумча эчтеке иш аракеттери керек эмес да. Бул демек баягы апостиль, нострификация деген эмнеге тиешеси жок. Легализация, апостиль деген кереги жок. Ал апостилирование башка мамлекеттер чек. Кайсы документтер керек ушунда? Мисалы үчүн бир ата энеси жубайлардын бирөөсү балдарды алып кете турган болсо, эмне документтер керек? Нотариалдык аракеттерди жасаганда бизге биринчи документ бул жарандын паспорту керек. Себеби аны биз идентификация кылып жана тастыкташыбыз керек. Кайсы жаран бизге келди, паспорт менен жана өзүн тастыктайбыз. Если баланы алып кетип атса, ошо баланын, жаш өспүрүм баланын күбөлүгү, туулгандыгы тууралуу күбөлүгү керек. Андан кийин баягы кайсы документ менен кетип атса, чек араны ашып атса, ошо документин бизге алып келиш керек да. Себеби ошонун баары макулдук түрүндө жасалып аткан, арызда жазылат. Биз көргөзүлөбүз, ошо документтердин баарын ошо арызга түшүрөбүз да. Түшүндүм. Уруксат берсеңиз, биз мурастоо боюнча
суроону берсем, азыркы учурда эски мыйзамдар менен мен билем, туугандардан бирөө же мурас кылуучу, мурас берүүчү бир жаран боло турган болсо, ар кандай себептер менен каза болуп калабы, же өзү баягы завещание катары берип кетеби деген сөздөр боло турган болсо, ал сөзсүз мен билгенде 6 айдын ичинде тастыкталыш керек эле, туурабы? Процедурасы, мурастоо процедурасы ошо жазалган кишисине же кызы болобу, атасы, балдары болобу, ал мисалы үчүн мамлекеттик нотариустарга кайрылыш керек эле. Процедуралар ошо боюнча калдыбы же? Процедуралар баягы биздин Кыргыз Республиканын мыйзамы бар, нотариат боюнчачы 1998 жылы, былтыр 20 жыл болду. 98 жылы, былтыр 20 жыл болду ошо мыйзамыбызга. Быйыл болсо 1999 жылдан баштап жеке нотариустар ишке киришкен, лицензия алып, быйыл бизге баары көбүнчө 99 жылы иштеген нотариустарга 20 жыл болот иштегенибизге. Ошо мыйзам боюнча биздин мамлекетте жеке жана мамлекеттик нотариустар бар. Ошо мыйзамда биздин кээ бир иш аракеттерибиз, нотариалдык иш аракеттерди биз чектөө коюлганда жеке нотариустарга ушу мурас боюнча бул иш чараны жеке мамлекеттик нотариустар алып барат да. Азыр жаңы долбоор иштелип чыгып атат. Биздин укуктарыбызды, жеке нотариустардын укуктарын ушу мамлекеттик нотариустардын укуктарына биргелешип чектөөлөрдү алып салуу долбоору иштелип жатып атат азыр. Бөлүнүп статустары болбосун деген. Бөлүнбөй, баягы бардык себеби бул деген учурда мамлекеттик нотариус эле мурастоо процедураларын кыла алат. Да, кыла албайт. Бул болсо азыр бизде ушу бир деңгээлге алып келген иш чаралар иштелип чыгылып атат. Юстиция министри тарабы, себеби бул биздин кардарларга нотариалдык аракет иш жасаган негизинде болуш керек да. Булардын выбору болуш керек да. Себеби деген биз билгенде мамлекеттик нотариустар 5 эле күн убакытта иштейт. Биз болсо бирден машта бир иштейбиз. Бул кардарларга убактысына баягы мамлекет түзүп бериш керек да, шарт. Кимге кайрылуу буларга ыңгайлуу депчи. Мисалы үчүн мурас калтыруу мүлк жөнүндө айта турган болсок, аны жеке нотариустар менен бере алабы же бере албайбы? Завещанияны нотариустар, жеке нотариустар тастыктайлат. Өзү тастыктайлат. Аны дагы ошондой эле күчүсү бар да, туурабы? Анын күчү бар. Биздин аракеттерибиз, иш аракеттерибиз, нотариалдык иш аракеттерибиз жеке нотариустар менен мамлекеттик нотариустар менен күчү бирге. Мөөнөтү боюнча 6 ай болуп эле калды. 6 айдын ичинде баягы мурас ачылгандан кийин баягы жарандар кимдин укугу болсо ошо мураска ошолор 6 айдын ичинде баягы өзүнүн арызын нотариалдык кеңсеге келип берип кетиш керек да, мамлекеттикчи. Аймактын территориясында ал жаран ошо өлгөн жаран каякта жашаса мүлкү менен эсептелет ал, туурабы? Мүлкү менен жок, мүлкү менен эсептелбейт. Ал жаран каяк жакта туруктуу жашаса, ошо боюнча эсептеленет да. Дареги боюнча болот, паспорт боюнча. Дареги боюнча мурунку жашаган жери боюнча атайын справка алынат, ошо боюнча тастыкталат да. Негизги документтер кандай болуп калат ошондо? Негизги документ өлгөндүгү тууралуу күбөлүк болуш керек. Андан кийин бул жерде жубайы боло турган болсо, эми бул жерде мураскөрлөр ким болсо, ошолор өзүнүн баягы бири-бирине родственный баягы отношенияны далилдеген документ, тууганчылык далилдеген документтерди, актовый документтерди бериш керек. Туулгандыгы тууралуу күбөлүгү, нике тууралуу күбөлүгү. Себеби бизде 5 очередке чейин жарандык кодексте 5 очеред бар да. Биринчи очередде ошо бала бакырасы, жубайы, жада калса баягы төрөлө элек балдар дагы, анан баягы асырап алган балдар дагы кирет да бул очередкечи. 6 айдан ашып калсакчы? 6 айдан ашып калса бизде бар баягы алар эсли ошо үйдө жашаса, же ошо буюм менен пайдаланса, ал баягы ошо буюмду пайдаланганда фактически деп ошо сотко кайрылбай эле ошо документ менен тастыктап мамлекеттик нотариуска барып тастыктап бериш керек да, далилдеп бериш керек. Ошо, например, ошо эле квартира калса мураска, же үй калса, ошо үйдүн светин төлөп, же башка кыймыл аракеттерди жасап тастыктап бериш керек да. Өлгөндөн кийин, анан 6 айдан кийин ошо үйдү мен карап аткам,
же баягы квартиранттарды киргизип, светин төлөп, жердин налогун төлөп, ошолордун баарын квитанцияларды алып тастыктаса, анда 6 айдын мөөнөтүн сот аркылуу узартпайлы, ошо ыйгарым укук менен мамлекеттик нотариустар анын арысын алып очередке койсо болот да. Объективдүү түрдө себептер деп коет экен да, туурабы? Пропущенный срок, да. Ал пропущенный срок если өтүп кетсе, анда аны сот аркылуу узартса болот да. Түшүндүм. Урматтуу угармандар, биздин укук программасы эфирге чыгып жатат. Нотариус жарандардын укуктары жана милдеттери деген теманы талкуулап жатабыз. Эгер темага байланыштуу суроолор болсо, 680606 деген телефон номери менен биз менен байланышсаңар болот. Дамир үчүн дагы бир маселе. Азыркы учурда, мисалы үчүн, жубайлар. Жубайдын бир мүлктүн ээси боло турган болсо, ал сөзсүз сатам же алам дей турган болсо, ал сөзсүз жубайдын макулдугун алыш керек деген суроо бар да, туурабы? Баягы сатса дагы, алса дагы, эгер мисалы үчүн паспортто же баягы куөлүгү боло турган болсо, булар экөө жубайлар деп туруп мамлекет жагынан тастыкталса. Эгер мисалы үчүн бир жубайы макулдугуну бербей койсо, ар кандай себептер менен, ушул себепте кандай болуп калат? Ушул учурларда кандай болуп калат дегеним да. Эми бизде Кыргыз Республиканын үй бүлөлүк боюнча кодекси бар да, жарандардын баягы укуктарын жана милдеттерин тастыктаганчы. Ал жерде ар бир келишим нотариалдык түрдө болсо, жубайлардын кимисинин наамында мүлк турса, экинчи жубайы ага уруксат бериш керек да. Уруксатсыз бул мүлк сатылбаш керек же бирөөгө өтпөш керек да. Жубайлар алса дагы ошондой. Бизде бул кодекс уже 2004-жылдан баштап жүзөгө кирген. Ошонун боюнча сатып алсаң дагы, алып атсаң дагы бир жубайынын макулдугусуз экинчи жубай эчтеке кыла албайт. Эгерде өзүнүн эркиси менен бул мүлк менен баягы иш аракеттерди жасайм десе, бул мүлк экөөнүн макулдугушу менен бөлүнүп берсе болот. Келишим түзүлөт ортодо. Же болбосо баягы өзүнүн мүлкүн бирден эки бөлүгүн бөлүп, жана биздин органдарга барып регистрация кылып койсо болот да, госрегистрден барып өзүн ар бир жубай өзүнө каттатып койсо болот да, бөлүп турупчу. Биякта, мисалы үчүн, азыркы учурда нотариустун, жеке нотариустун мамлекет нотариусунун ортоно кандай айырмалар бар? Ошо мурастуудан тышкары. Мурастуудан тышкары биз ошо мураска карата айырма бар. Жана ошо эле наложение запретов деп коет да, баягы залог. Да, тыюу салуу жагынан айырмасы бар. Ошондой эле ушул эле мураска тыюу салуу болгондо эмнеден салынат? Тыюу салуу болгондо залог келишими түзүлгөндө ошо эле мамлекеттик нотариустар ошо эле мүлк сатылбасын деп тыюу салынат да. Ал наложение запретов и арест деп коет. Ал мамлекеттик каттоо кызматында да базасында турат, бирдиктүү базада. Да, бирдик базада турат, мамлекеттик органдарда ана жана нотариус аркылуу если күрөө келишими түзсө, залог түзсө ошондой болот. Андан кийин деле мурас боюнча, мурасты биринчи алган боюнча ачыла электе эле жарандар кайрылуусу болот да, принятие мер к охране наследственного имущества деп коет да, ошондо биз жеке нотариустар жасай албайбыз. Андан кийин биз еще факсимиле деп коет да. Бизде баягы майыптуулар, көзү көрбөгөн азиздер же колунан шал болгондор. Аны мамлекеттик нотариус өзү кой берет. Ошондой факсимиле боюнча бизге 2017-жылы жарандык кодекске өзгөртүүлөр киргизилген. Жана биздин ушу биздин мыйзамга да өзгөртүүлөр киргизген. Ошо ыйгарым укукка ээ биздин мамлекеттик нотариустар факсимилени күбөлөндүрүп тастыктап беришет да, биз ага ээ эмеспиз. Ошо жеке нотариустар демек кыла албайт экен. Аны кыла албайбыз. Биякта дагы бир суроо, баягы суроомо айтсам, чет өлкөгө алып чыкканда, мисалы үчүн көп учурларда жубайлар жашабай да калышы мүмкүн, туурабы? Бала энесине калат же тескерисинче биякта калып калат атасында. Ошол учурларда кайсы мөөнөткө чейин, мисалы үчүн макулдук бере алат? Мен билишимче 3 жылга чейин.
же бала 16 жашка чейин чыкса дагы берсе болот да, туурабы? Жок, берсе болот. Бизде көбүнчөсү Бирок паспорту туура эмес келип калат да, 3 жылга чейин берилип калат да, ошо жаш балдар ымыркайларды ала турган болсо. Жок, ымыркайларды ала турган болсо, эми бул жерде биз баягы укук ченемдерин баягы кайрылып аткан көбүнчөсү бул жерде баягы жубай болот. Ажырашып кеткенден кийин көп тоскоолдуктарды экинчи жубай тарабынан болунат. Баягы балдарга уруксат берем, чыгарбайм, паспорт алган ойнойт да. Ошо эле уруксатын берип коюп, кайта ошо уруксатын кайта артка тартып алгандар бар. Граница бала барганда өтпөй калгандар бар. Тескери тижерге тыюу салып коюшат да. Мен кайта ошо берген макулдугумду артка кайта кайтарып алдым депчи. Ошондуктан биз баягы жарандар келгенден кийин, жубайлар келгенден кийин алардын баягы укуктарын тастыктап бериш үчүн, баягы укуктарын түшүндүргөн үчүн, милдеттерин түшүндүргөн үчүн биз баягы макулдук бергенден кийин кагаз макулдуктун ичинде эле баягы жаш өспүрүм бараны 18 жашка чейин макулдугу берилет деп тастыктап да беребиз да. Мисалы үчүн ошол эле макулдукту нотариалдык түрдө бере турган болгондо ошол эле нотариалдык түрдө берген кагаз кайта чыгара албайт деген норманы киргизип койсо болобу сүйлөмдү? Жок, ал жерде бизде инструкцияда ошентип эле жазылган, ошо арыздар кайта чакырылып алына алат. Ошон үчүн барып тыюу салынып коюшат да. Бүгүн берет. Анда мүмкүнчүлүгү бар экен. Бар экен. Тыюу салып койсо болбойбу дейм да, ошол эле келишимде. Башында мисалы үчүн бир жубайы берип аткан болсо, мен макулмун, баягы орусча айтканда отзывать этпейм деп коет да, туурабы? А бирок бияка келгенде тескерисинче болуп калат экен. Ошол эле кагазда, ошол эле соглашениеде на выезд, разрешение на выезд деп коет да. Разрешение на выезд болуп атат, эми бул анын өзүнүн жарандык укугу. Ал жерде чектөөгө коюлганга болбойт. Себеби деген баягы биздин да инструкцияда жазылып калган, ал макулдугун берсе, ар бир макулдукту жаран өзү кайта кайтарып алганга укугу бар депчи. Чет өлкөдө мисалы үчүн нотариустун көп жумушунда ар кандай болот экен, Адилет министрлигине каралып калат экен. Анан булардын позициясы мисалы үчүн ар түрдүү болуп калат экен. Биз колду эле далилдеп беребиз. Калган текст формасында мисалы үчүн кандай текст болобу, кандай келишим болот, бизге тиешебиз жок деген нерселер да бар экен. Кыргызстандын тажрыйбасында ушундай элеби же башка бөлөкпү? Бизде деген бул Кыргыз Республиканын мыйзамы нотариат боюнча, мыйзам баягы нотариат бул кандай десем, баягы Совет СССР убагында эле көп жоболору ошо боюнча эле калган да. Бул баягы догматический нормалар калган дегеним да. Себеби биздин СНГ боюнча нормаларыбыз окшош баарыныкынчы. Себеби деген тастыктоо боюнча, күбөлөндүрүү боюнча нормалар окшош болуп эсептелинет. Кайсы суроону берген? Эмне боюнча айттым? Далилдөө маселеси боюнча, мисалы чет өлкөдө колду эле. Бизде Кыргызстанда кандай? Бизде Кыргызстанда, бизде Кыргызстанда ошондой эле далил. Себеби деген бизде 74-түнчү, мен жаңылбасам 74-түнчү беренеде бул жазылган. Нотариус ошо колду тастыктайт, бирок ошо жазылып аткан фактыларга баягы жооп бербейт деген бар да. Бул ушу жаран келди, өздүгүн биз тастыктадык, өзүнүн колу менен коюлду, өзүнүн ыктыяры менен кайсы кагазга, кайсы макулдукка кол коюп атат, биз аны бул жаранга түшүндүрүп беришибиз керек. Түшүндүм. Дамир Ученовна, программанын убакыты тилекке каршы бүтүп калыптыр. Курган маегибиз сапаттуу, жарандарга актуалдуу суроолор боюнча жооп бердик деп эсептейм. Биздин студиябыздын коногу Кыргыз Республикасынын нотариалдык палатасынын төрайымы Дамир Ученовна Алсеитова болду. Алып барган мен Канатбек Азиз. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча аман болуңуздар. Саламатта калыңыздар. 2019 жылдын 1-январынан тарта Кыргыз Республикасынын жаңы кылмыш жаза кодекси күчүнө кирди. Мыйзамдагы негизги өзгөрүүлөр кайсылар? Алар жарандардын жаңы укуктук маданиятын калыптандыра алабы? Ар шаршемби күнү 13:00 биздин укук программасында юридика илиминин доктору Канат Азиз менен. Кулактан келген, жүрөккө сиңген радио